Чатқа жазып коюм программанын атын эгер жакшы угулбай калган болсо. Так. Буну итак программаны көп колдонот телефондо. Эмне үчүн колдонулат? Баары эле жасалган, тартылган сүрөттөрдү фильтрлеп, беттерди тазалап, башка нерселер үчүн колдонулат. Буларды уже жаш кыздар баары эле билет. Потому что эмне PicsArt деген программа сүрөттөр менен иштеп, сүрөттөрдү фильтрлөө үчүн эң популярдуу программалардан бирөөсү. Бирок бул программа бир гана сүрөттү оңдош үчүн колдонулабы? Жок, бул жерде азыр жакшынакай кылып биз эми визитная карточка жасасак болот. Бизде программабызда бар болчу. Бирок CorelDRAW менен жазылган программа, план боюнча CorelDRAW программасын өтүшүбүз керек эле. CorelDRAW'ду азыр өткөнүбүз менен практика жүзүндө компьютер жоктугунан көбүбүз аны жасай албай калабыз. Ошон үчүн ошол эле нерсени жакшынакай кылып PicsArt деген программада жакшы бир визитная карточка жасайбыз. Эгерде кимде ал программа жок болсо, анда программаны телефондорго түшүрүп алалы. Мен көчүрдүм. Канча кишиде бар, канча кишиде жок программаны карап көрүңүздөр. Сулуу кошулуп атат. Микрофондорду эгерде азыр сабак боюнча жок нерсе болсо, анда микрофондорду өчүрүп эле туралы. Ана өткөрүп аткандарга бир 5 мүнөт күтүп туралы, э? Так, зал ожиданияга дагы 2 киши кошулуптур. Мен эми Zoom'дан кайра телефондон кирем. Эже эмнени өткөрүш керек айтып коесузбу, мен билбей калдым. Мына чатка программанын атын дагы бир жолу жазайын. PicsArt. PicsArt деген программа. Общийге дагы бир жолу жазып коеюн. PicsArt. Все, уже загрузка болуп баштаган болсо, бул жактан баштай берейин. Телефондон кайра кирип жатам.
Сабакка катышкандарды тартып алайын. Окей. Үнүм угулуп атабы? Все, анда баштайлы. Мына программанын көрүнүшү менен баарыңар эле тааныш болсоңуздар керек. Мага проблема деп көчпөй атат. Хорошо, азыр мен бул жакта теманы түшүндүргөнчө дагы бир канча жолу аракет кылып көрүңүздөр. Размери может телефонго батпай жаткандыр же интернет начар болуп аткандыр, ага чейин азыр түшүп калат. Бизде Pixar деген программа кайсы? Мына ошол. Бул аябай эле популярдуу программа. Бул боюнча айттык, сүрөттөр менен иштеген үчүн колдонулат. Эми биз өзүбүз кастомный кастом дегени өзүбүз жаңыдан башка бир жерден ноль жөн эле пустой барак ачып, ошонун үстүнө визитная карточка даярдаганды үйрөнөбүз. Эгерде азыр жаныңыздарда бир дептер, кагаз болсо, сөзсүз ошону алып алабыз. Анткени бул жерге барактын, то есть биз колдоно турган страницанын размерлерин жазып алсаңыздар, кийин өзүңөр дагы ушул сабак учурунда эле тапшырманы кайра жасап көрсөткөнгө керек болот. Pixar программасын ачайлы. Буюрса сабакка катышууларыбыз жакшы болуп баратат күнөн күнгө. Итак, программаны ачтык. Бул программа уже мына Instagram сыяктуу, башка бир социальный сеттер сыяктуу эмне өзүнүн интернет менен байланыштуу жасаган сүрөттөрдү башкаларга бөлүшүп, көрсөтүп, ошондой нерселерди жасасак болот. Бирок биз азыр пустой барак ачып, ошо менен иштейбиз. Главное плюс эмне кылдык? Мына ортодогу плюсту бастык. Эми бул жерден биз азыр өзүбүз бир размер беребиз документибизге, то есть жасай турган, иштей турган баракка бир размер беребиз. Ал размерди каяктан көрсөтөбүз? Так, мына рисунки деген жерде астында создать. Так, ушундай эле. Мынакей создать эмес, выбрать холст, азыр адашып кетмин. Выбрать холстта бул жерде өзүнүн компьютерде болгон стандарттык размерлер бар. Мисалы 1680-ге 1050 это барактын, то есть биз азыр жасай турган нерсенин ширина и длинасы болуп кетет. Бизге кайсы длина, кайсы размер керек? Эң акыркысы создать вручную деген бар. Бул жерге биз өзүбүз керек болгон размерди колубуз менен жазабыз. Ошондо 1920га 1080, азыр мен муну буга чейин өзүм иштетип көргөн үчүн ошо бойдон калды. Эгерде башка размер болсо 1920га 1080 деп муну өзүңүздөр белгилеп аласыздар. Кана бир жерге жазып алсаңыздар, азыр тапшырманы кайра эле сабак учурунда эле жасап, муну мага жиберебиз. Окей, берилгенден кийин эми визитная карточканы далее могу кызыл үстүндөгү кызыл кнопканы бастык.
мына визитная карточканы эгер элестетип көрсөк, азыркы жаңы чыгып аткан карточкаларда жөн эле фон, фону какой-то бир цветте бар, анын үстүндө башкача фигураларды кошулат. Бул дизайн жагы. Визитная карточкада эмне маалымат болуш керек? Ошол фирманын аты, потом арт жагына уже ким, ошо визитная карточка кимге таандык, ошол кишинин аты, телефон номер, адрес и имейл сөзсүз түрдө ошолор жазылат. Итак, эми баштайлы. Биринчи дизайн жагы менен иштей баштайбыз. Дизайн жагына эмнелерди жасайбыз? Биринчи какой-то бир форма, фигураларды колдонуп, биздин барагыбыздын дизайнын берели. Мисалы, азыр асты жагында эмне бар? Мынакей. Тнын жанындагы кнопкада фигуралар бар. Фигуралардан биз азыр обычный эле 4 бурчтук болгон фигураны тандайбыз. Бирок муну бассак эмне болот экен? Жөн эле фигура басылат. А бизге ичиндеги заливкасы менен кошо келсин. То есть фигура кошкондо ичи дагы бир белгилүү бир цветте болсун, өңдө болсун. Назад, стрелка назадты бастык, үстүндө эмне болот? Биз жасаган нерселер, операциялар бири-биринен отмена болот. Эң башта мына эң астында сол жакта кара квадратик турат. Бул жерден биз азыр өзүбүзгө керек болгон өңдү тандап алайлы. Серыйдын оттенок, какой-то бир оттенокты басып алайлы, серый. Окей. Анан форманы тандап атканда астында размер и прозрачность деген бар. Анын астында залить и штрих бар. Штрих десек эмне болот? Сырткы линиялар гана чыгат, а залить десек полный ичи боелгон бир фигура чыгат. Ошол цвет менен, ошол форма менен биз фигура тартып, өзүбүз жасап аткан мына бир кагаздын бардык жагын толтура турган, жаба турган түрдө дагы жасап алабыз. Бул азыр бизге дизайнга керек болот. Эми муну жасап бүткөндөн кийин дагы бир бүт эле азыр фигуралар менен иштейбиз. Бирок фигура кошо электе башка бир цвет тандап алсак, розовый. Серый менен ушу розовыйдын бир оттенок жакшы жарашат. Мисалы, дагы бир коштук. Эми муну кошкондон кийин фигураны поворот кылып, чуть-чуть вот так. Мынакей. Ушундай десек, жакшынакай чыгат азыр биздин жасалгачу визитная карточкабыз. Эмне кылдык? Жөн эле фигуралар менен иштеп атабыз. Өзү негизи любой эле дизайнда, башка каалаган эле бир дизайнда эмне болот экен? Формаларды просто адам фантазиясы күчтүү болуп элестетип, башкача бир нерселерди ойлоп тапса болот. Мына азыр бир форма коштук. Эми дагы бир форма кошуп көрөлү. Дагы бир баягы эле тик бурчтук кошулат. Эми бул жерде цвет кандай болсун? Цвет тик. Жактан өзүбүз настройка берсек болот экен. Карага жакын, темныйраак карага жакын какой бир цвет берсек, серыйдан бир аз темныйраак болсун. Назад, туура эмес коюлуп калды. Фигураны жасап, иштетип, аны кошкондон кийин, анан башка бир жака өтүп кетсек, анда уже биздин акыркы коюлгон фигурабызды уже размерин алмаштыра албайбыз, ордун жылдыра албайбыз. Ошого аны жакшылап ойлонуп, жакшылап жайгаштырып, андан кийин башка жака өтүшүбүз керек болуп калат экен. Мына азыр биздин визитная карточкабызга бул жерде башка өң да колдонсоңуздар болот, ачыгыраак өң жакса ачыгыраак өң колдонсок болот. Уже адамдын несине, фантазиясына калат. Мына эми бир жагын примерно жасап бүткөндөн кийин, азыр эми сөзсүз түрдө кече биз жасабадык беле логотип. Кечеги сабакта, мурунку сабактарда логотип жасадык. Логотипке кече айттык, сөзсүз бир ошол фирманы любой жерде көрсө тааный турган бир нерсе керек, сүрөтү керек. Логотипте мага көбү тапшырма жөнөттү. Ал жерде мына ошол фирмага байланыштуу бир сүрөт болсо, ал этикеткада ошол колдонот, визиткада дагы ошол колдонот, башка бардык жерлерде ошол сүрөт колдонулат. Азыр мен интернеттен жөн эле бир логотипке жарашыктуу болгон бир сүрөт таптым. Ошол сүрөттөн мисалы мынакей бул. Окей.
Муну каяктан коштум? Астыңкы мына фигуранын жанында плюс анан сүрөттүн формасы турат. Ошону бассак, галереядан өзгө керектүү болгон сүрөттү тандап алабыз. Мына. Муну жасадык. Бул эми как бы биздин фирмабыздын логотипи болот. Азыр дизайн менен почти бүттүк. Эми уже биздин визиткага не болуш керек? Аты керек, фирмабыздын атын жазышыбыз керек. Мисалы текстти биринчи кошолу. Кандай көрүнүш болсун, кандай шрифт болсун, размери, цвети. Бул серьезный бир официальный нерсе болгон үчүн бул жерде текст дагы серьезный болуш керек. Өтө мындай ойноп, башкача болбош керек. Жөнөкөй эле текст болуш керек. Ошого эң жөнөкөй, эң серьезный болуп турган текстти тандайбыз. Цвет. Так, бул жерге эң жакшы жарашкан цвет, менин оюмча, ак же дагы башка ачык цвет. Пожалуйста, введите текст. Текст жазалы. Бул азыр биздин фирмабыздын аты болсун. Кече мисалы так айым дейли. Цветтердин настройкалары бир эле цветте болсун, сырты ичи башкача же градиентный заливка эмес, жөн эле бир түстө болсун. ТКМ бул мына не дедик? Серьезный эле нерсе дедик. Окей. Опа, азыр башка нерсе басылып кетти. Текст өз гана. Негедир текст өз келбей жатат. Кылсак текст биякта көрүнбөйт. Азыр ушул вариантта пока мындай кылып көрөлү. Сохранить этип көрөлү. Сохранить и поделиться. Просто сохранить. Сделай ремикс. Сохранить на устройстве. Экран. Мына Pixar жана менде ачылбай калган үчүн сабакты бир аз токтоптурдук. Pixar'ты ачтык. Эми ачкандан кийин бир аз жайраак иштетейин. Анткени кээ биркилерде интернет начар болгон үчүн менин экраным жетишпей калат экен ал жакка көрүнгөнү. Итак, бул жерде уже мне сразу чыккан нерселер булар буга чейинки жасалгандардын нелери интернетке опубликовать этип коюшат, алар эти работы. А бизге эми жаңыдан башка бир нерсе керек. Плюс, ортодогу плюсту бастык. Бул жерде варианттар бар. Варианттардын ичинен биз астында создать, скачать color дегендер бар. Ошонун ичинен выбрать host дегенди тандайбыз. Выбрать host. Бул жерде эмне болот? Бул жерде белгилүү өзүнүн бир размерлери бар. Ошол размерлерден же даяр мисалы бул жакта фондор бар. Буларды азыр колдонбойбуз. Бизге пустой бет керек, пустой барак керек. Пустой барактын размерин өзүбүз беришибиз керек. Кайсы размерди? Мына вручную деген жерди тандадык. Анан ширина и высотасын айтабыз. Ширинасы 1920, высота 1080. Бул размерди мен жана айткам, бир кагазга бир жерге жазып алыңыздар. Бул анткени визитная карточканын стандарттык размери. Окей. Размер бердикпи? Эми анан үстүндөгү стрелканы басабыз. Вот, бизде азыр не болду? Бир пустой барак келди. Эми бул пустой барак менен азыр биз иштейбиз. Жана алды жагын жасадык эле, эми арт жагын жасап көрөлү. Бул жерге кайра эле общий фонду баякындай эле бир серый цветти беребиз. Серый цвет. Карага жакын.
Окей. Эми биз азыр жөн эле цвет тандадык. Бул цветти каерде колдонобуз? Фигурада колдонобуз, формада. Мына Тнын жанында оң жакта бул кнопка бар, азыр белгиленип чыкты. Мына ушул кнопканы бастык, форма тандайбыз. Бизге жөнөкөй эле мына төрт бурчтук форма керек, бирок ичи дагы заливка менен кошо келиш керек. Ошон үчүн штрих эмес, залить дегенди тандайбыз. Залитти тандадык. Эми эмне кылабыз? Өзүбүзгө бир форма тартабыз. Четте точкаларын басып форманын размерин чоңойттук. Серый фон даяр. Все. Эми уже эмне кылабыз? Муну үстүндө дагы бир аз иштеп, дагы дизайндын үстүндө дагы кичине иштейбиз. Ошондо кандай кылабыз? Бул жерге дагы биринчи бетте иштетилгендей эле дагы бир розовый түс колдонобуз. Розовыйды эмне үчүн колдонобуз? Азыр көрөсүңөр. Окей, розовыйды тандагандан кийин фигураларга кирип, давайте выберем круг. Круг менен азыр эмне жасашыбызды көрөбүз. Круг даяр. Залить болот, кайра эле штрих эмес, залить. Окей. Эми азыр мындайча бир круг жасап, муну чоңойтуп, анан мынакей. Азыр размерин дагы бир аз чоңойтолу. Мындай кылганда эмне болсун? Дизайны мына ушундай болсун. Азыр үстүнө, астына ушундай эки розовый форма беребиз. Көрдүңөрбү? Мына биздин фигураларды эле колдонуп, жөнөкөй эле нерселерден мына өзүнчө башка необычный нерселер чыгарсак болот экен. Дагы бир аз ылдый түшүрөлү. Мына. Эми бул жерге эмне кылабыз? Азыр контактный данные кошубуз керек. Контактный данныйларды кантип кошобуз? Башта буга чейин дизайн менен дагы иштейбиз. Бул жерге дагы биринчи жагында, биринчи бетте колдонулган 4 человека в зале ожидания дейт азыр. Биринчи бетте колдонулган логотипти колдонобуз. Логотипти кантип кошобуз? Мына сүрөттүн белгиси и плюс эмне бар экен? Азыр микрофондорду өчүрүп коеюн. Все. Мынакей. Логотиптин сүрөтү, логотип эмес, мына сүрөттүн белгиси плюс деген саны менен кошо турат. Ошону бастык. Фото. Кайсы фотону кошобуз? Мынакей бул сүрөт бар. Азыр муну группага да жибердим. Сүрөттүн кайсы жагын кошууну белгилейбиз. Баары тең кошулат. Окей. Эми муну мындай кылып кичирейтип, муну бул жакка коюп коебуз. И астына азыр сөзсүз түрдө бул фирманын атын жазышыбыз керек болот. Бул кагаздын бир жагында болсун. Эми ортосуна бул жерде кайра эле дизайн болуп кетет. Ортосуна бир линия кошобуз. Ал линия менен биздин мына бетибизди ортодон бөлүп барагыбызды. Не болду? Назад. Линия дедик. Окей. Бул бирок эмне болду? Аябай эле калың болуп кетет экен. Толщинасын бир аз өзгөртөйлү. Мына форма менен иштеп, размерин азайтабыз. Жөн эле назик, кыскача, кичинекей эле бир линия болсун. Анан муну мынакей ортодон бөлтүрсүн. Все. Так, эми азыркы биздин логотиптин астына текст жазабыз. Текстте эмне кылабыз? Мунун фирманын атын жазабыз. Эми сол жак, оң жакка болсо контактный данные керек. Контактный данныйды издегенде, кошкондо биз бул жерде мисалы белгилүү бир сүрөттөр болот. Ошол сүрөттөрдү колдонуп, ошол жак менен иштейли. Кандай сүрөттөр? Азыр мисалы бирөөсүн көрсөтөм. Фото, эң башта мисалы телефон болсун. Бир
бирок бул жерде азыр бир проблема болду. Кандай проблема болду? Кече эле өттүк муну. Кандай проблема бар бул жерде? Бул кандай түр сүрөт болуш керек? Бизде кандай сүрөт экен? Кана барбы? Айтам, мен билем, калоочулар. Эмне проблема бар бул сүрөттө? Бул жерде деле кайра эле ошол проблема. Эмне проблема болуп атат? Кана? Артындагы фону. Артындагы фону, ооба. Бул кайсы форматта болуш керек? PNG форматта болуш керек. А бизде бул PNG форматта эмес экен, артындагы фону бар экен. Эми биз фону жок дагы бир сүрөт издеп кошуп көрөлү. Интернеттен азыр эми эмне кылабыз? Издейбиз. Google'га же бул жака эмне деп жазабыз? Знак дейли, орусча же англисче деле издесек болот. Знак email дейли. Знак email и PNG дейли. PNG сөзсүз түрдө кече дагы өткөнбүз. PNG деген белгини сөзсүз колдонушубуз керек. PNG мынакей бир сүрөт чыкты. Мисалы азыр эми муну скачать. Эми биздин Pixlab'га кайра баягы бойдон ушуну кошуп көрөлү. Кандай мен иштеп атканым каяка кетти? Ой. Телефонум что-то проблема болуп атат. Сохранить этип коюшубуз керек экен. Окей, анда создать эмес. Выбрать хост. Ладно, фондорун азыр кийин жасайбыз. Азыр бир гана биздин сүрөтүбүз туура сүрөт тандадыкпы, же туура эмес болуп калдыбы көрөлү. Бул дагы фону менен болуп калды. Дагы бир-эки вариант иштетип көрөлү, интернеттен түшүрүп. Итак, мисалы бул сайтта бар экен. Значок почты, PNG, векторы, PSD деп көп түрү бар экен. Вектор значок почты. Мисалы мына бул сүрөттө көрөлү. Жок, бул болбойт. Жок, бул сайттарда көбүнчө бул белгилер, сүрөттөр сатылат. Ошон үчүн PNG'дей көрүнө берет. Бирок ачсаң эле кайра фон иштеп кетет. Мисалы ушуну иштетип көрөлү. Бесплатная загрузка дейт. Мен англисче жазайын. Email sign дейин. Sign дегени англисчеде эмне болот? Белги, знак дегени. Email sign PNG вектор деп дагы издеп көрөйүн. Вектор деген эмне кече өткөнбүз. Бул Pinterest'тегилер болбойт. Акыркы жолу ушуну иштетип көрөлү. Болбой атса анда текст менен уланта беребиз. Муну мен кайра издеп таап башкача форматтарын силерге WhatsApp группасына жөнөтөм. Бул Pixar'дан чыгып кеткен сайын бизге эркелейт го бул, мен кайра башынан иштеп башта деп.
Жанагы тапкан сүрөтүбүздү кошуп көрөлү. Последний вариант болсун. Жок, бул дале ошондой эле экен. Хорошо. Ладно, анда биз азыр биринчи бети менен уланта беребиз. Анан дагы сиздер дагы бир аз практика кылганча эмне кылабыз? Мен дагы туура келген, туура болгон сүрөттөрдү таап берем. Мына азыр бул биринчи бетин жана сохранять этип койгонбуз, Эми ушунун үстүндө дагы бир аз иштейбиз. Буга эми эмне дейбиз? Текст кошобуз. Кандай текст? Фирманын аты. Мына астыңкы менюсунда текст. Текстке эмне деп жазабыз? Тек айым. Тек айым. Сөзсүз түрдө фирманын атын жазгандан кийин азыр биз шрифттер менен иштеп көрөлү. Более мындай серьезный, строгий турган бир вариантын тандайбыз. Дагы кандайлар бар экен? Мисалы, бул деле болот. Так, дагы бир вариант көрөбүз, анан бирөөсүн тандайбыз. Хорошо, эң баш жактагылар более серьезныйраак болчу. Ну ладно, ушул калсын. Окей. Буну текстти жазгандан кийин сөзсүз түрдө ошол фирманын өзүнүн бир слоган деген нерсеси болот. Слоган дегенде бизде кыргыздарда мындай биз өзүбүз айтабыз го, девиз. Ошол фирма кайсы слоган менен иштейт, кандай кылат, слоганын жазайлы, мисалы, тек айым. Азыр бул англисче жазылып атпайбы? Эми слоганды дагы англисче жазайлы, мисалы, аялдар жөнүндө, Бул тек айымдын өзү негизи проект максаты эмне? Именно могу технология боюнча аялдарды алдыга алып чыгуу. Ото эмне деген бизде түшүнүк бар көбүнчө, мисалы, аялдар компьютерди жакшы билбейт, аялдар телефонду жакшы билбейт, аялдар программист боло албайт деген ошол түшүнүктү жеңип чыгуу керек. Аялдар мисалы графический дизайн боло албайт, алар мындайларды жасай албайт деген түшүнүктү жок кылышыбыз керек. Ошого бул жерге азыр ошого жараштуу бир слоган табайлы. Слоган деген девиз. Кандай девиз болушу мүмкүн? Англисче жазсак, мисалы, women can do. Women can do. Women дегенде эмне деген? Аялдар кыла алат. Ошонун англисчесин жазайлы. Текст дагы бир жолу. Мына текстти жаздык. Эми бул текстибизге кайра эле шрифт, почерк тандашыбыз керек. Бул жердин эми шрифти бир аз более мындай скромныйраак турган, кичинераак турган бир шрифт болуш керек. Окей, ушул болсун. Мына астына фирманын слоганы болду. Муну давайте цветин алмаштыралы, более выделяться этип турсун, өзгөчөлөнүп башкача болуп турсун. Мынакей мисалы сары же розовый болсун, мисалы. Биздин дизайнда розовый көбүрөөк болуп атат, розовыйдын ачыгыраагы. Окей. Мына, биздин азыр эмне жасадык? Логотипибиз, визитная карточкабыздын бир жагы бүттү. Эми арт жагына жасайбыз. Арт жагын муну кайра эле эмне кылабыз? Сохранять этип койбосок, эмне болот экен? Кайра биздин программабыз муну өчүрүп салат экен. Эми кайра бир 10 мүнөт берсек, ушуну өзүбүз жасай алабызбы? Ушундай кылып. Мен сиздерге азыр бул жерге керек болгон сүрөттү мисалы жөнөттүм.
лого болгон сүрөтүбүздү жөнөттүм. Эми арт жагын жасаш үчүн мен азыр пока сүрөттөрдү кайра башынан издеп таап турам. Ага чейин биринчи бетин сиздер азыр жасай аласыңарбы? Эмне колдондук? Бул жерде эч кандай кыйын жери жок. Бир гана фигураларды эле иштеттик. Фигураларды эле койдук, бүттү. Анан текст жаздык. Google'дан ак түстү деле колдонсок болот. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде азыр көптөгөн вариант чыкты. Сүрөт катары ачайын. Баарында эле, эгер жалпысынан карасак, баарында эле общий болгон бир гана нерсеси бар. Бул фигура колдонулган. Сөзсүз түрдө баарында мынакей фигура колдонулган. Эгер бул сүрөттү карасак, бүт эле мына формалар иштетилген, формалар менен кайсы бир цветтер берилген. Бирок мынакей серьезный турат да, мындай жазуулары деле жөнөкөй. Андан нейтральный мындай 3 цвет колдонулган максимум. 3төн көп цвет уже жарашпай калат. Мында көп колдонгондо мисалы көптөгөн киши ак сөзсүз болот. Ак, көк көбүнчө жараштуу болгон. Кара, ак, кара, кызыл, ак, көк, сары, мына бири-бирине жарашыктуу болгон цветтерди колдонсоңуздар жакшынакай чыгат. Мына эгерде мисалы дагы бирөөнү бул жерден чоңураак кылып ачсак, алды жагында эмне бар экен? Мына баягы эле цвет, көрдүңүздөрбү? Форма, 3 форма берилген, фигура берилген. Ортодо мынакей бул фирманын аты. И арт жагында мен мынакей азыр ушул сүрөттөрдү интернеттен табайын деп, менде азыр эмне болуп атат? Мына проблема болуп атат. Эмне бар бул жакта? Ошо email неме деген жазуулары, и плюс кайра эле фирманын аты бул жерде уже более кичинекей. И мынакей кимге танык бул визитная карточка? Адам, ошол адамдын аты. И ким болуп иштейт? Мисалы бул creative director дейт. Бул эмне? Креативдүү директор, то есть дизайн жактан иштей турган директор экен. Анан анын контактный данныйлары. Ошондо визитная карточка кандай жасалыш керек экен? Азыр биз бул жетин бүттүк. Бул жерде мына фирманын аты, фирманын сүрөтү, анан фирма жөнүндө мынакей 2 сөз менен. Бул жерге аябай көп узун сөздүн жазганын кереги жок. 2 же 3 сөз. Мисалы кандай бизнес? Мисалы мектептер тууралуу жасасак, мектептин аты, анан астына эмне деп жазылат? Мисалы ушундай орто мектеби деп астына жазып коет. Же университет үстүнө мисалы Кыргыз, Россия, Славян университети деп туруп астына дагы ошо эмне деп койсок болот? Кыргыз Славян университети, астына дагы университет сыяктуу бир жазуу жазып койсок болот. Көптөгөн жазуу кереги жок. Бул жерде просто фирманын аты, сүрөтү, арт жагына кимдин карточкасы болсо ошонун жөнүндө маалымат болуш керек. Аты, телефон, электронный адрес и рабочий адрес. Бүттү. Анан аты ким болуп иштейт? Ушуларды гана жасасак болду. Эми визитная карточканы жасагандын эмне жакшы нерсеси бар? Мисалы бул жерде онлайн жасасак, азыр интернеттен визитная карточка деп издесек, бул жакта бизге баары эле платный деп акча сурайт. Ушул эле нерсени мисалы азыр $5 дейт. $5 бизде канча сом турат? 78, почти 80 эле издетсек, 430-440 сом тегерегинде болуп калат. Жаманбы ушундай нерсе жасап туруп, анан муну сатсак. Азыр Бишкекте көп фирмалар бар, печатный фирмалар. Булар кагазга мисалы ошо визитный карточка чыгарып берет, башка нерсе жасап берет. Булар ушундай нерсе плюс кагазга чыгарып берген үчүн акча алат. Башта эле барып эч ким ушул визитная карточканы мен өзүм жасадым, мага ушуну кагазга чыгарып бер деп барбайт. Баары тең айтат: мен ушул вот данныйларым ушундай, мен ушул жакта иштейм, мага ушуга визитная карточка жасап бер деп айтат. Анан алар өзүнчө дизайн жасаган үчүн дагы өзүнчө бир кошумча акча алышат. Окей, телефондон кайра кирейин. Эми дагы бир дизайн жасап көрөлү. Азыр могу интернетте мисалы көргөн варианттарыбызды жасасак болот, же өзүбүзчө дагы башкача бир форма тапсак болот.
плюс. Менин экраным көрүндүбү? Көрүнүп тур. Окей. Выбрать холст. Вручную. Окей. Эми дагы бир жолу передний бир барагын жасайлы. Эми бул жерде кандай болсун? Эми бизде негизги фоновый цвет азыр бул жерде мындай сарынын кайсы бир цомнураак бир түсү болсун. Биринчи бизге керектүү болгон өңдү тандайбыз. Окей. Эми форма тандайбыз. Залить. Окей. Так. Эми болсо буга бир эмне кылсак бир форма берели. Биринчи цветин тандайбыз. Цвети болсун темно-синий. Синийдин дагы бир башкача өңү болсун. Карага жакын. Дагы бир жолу эми эмне кылабыз? Бир квадрат тартабыз, аны мындайча кылып айландырабыз. Анан вот так длинасын беребиз. Примерно азыр ушундай болсун. Окей. Эми дагы ортосу сары калат. Эми бул жагына дагы бир жолу көк цветти берип, аны чоңойтуп, поворот. Градустары бири-бирине туура келиш керек. Чоңойтобуз. Эми азыр сразу эң башта бизден баягы эле логотипти кошуп коелу. Каякта калды? Вот. Окей. Бул каерге болот? Мынакей, бул жерге болот. Эми астына азыр фирмабыздын атын жазабыз. Эми оң жакка болсо, оң жак зеригиштүү болуп кетпесин. Бул жерге дагы бир фигура кошуп, мунун цветин бир аз ачабыз. Формабызды тандайлы, квадрат, залить менен. Бири-бирине жакын цветтер болбосо жакшы окшошпой калат. Мисалы, бул жерге болсун, бирок цвети кайра эле чуть-чуть потемнее. Жок, бул не надо, жакшы жарашпай калды. Дагы бир жолу азыр мындай нерсе кошобуз. Тайча кылып. Опа. Мынакей, биз форманы жасап бүткөндөн кийин аны сразу убагында жылдырып албасак, ал кийин эмне болот? Жабышып калат. Кийин аны өзгөртө албай калабыз. Дагы бир жолу ушундай бир сызык кошойлу. Албетте, мындай нерсе жасап атканда биздин логотиптеги цветтерге да көңүл бурушубуз керек. Ошого жарашыктуу өңдөрдү тандабасак, логотипибиз өзүнчө башкача, анан кийин биздин фонубуз өзүнчө башкача болуп түз болуп калат. Мына азыр башка жагын мисалы примерно бүттүк. Сразу муну сохранять этип коелу. Сохранить. Эми сразу ушунун арт жагын жасайлы. Кайра бир жолу Pixar ачтык. Плюс. Эми ушунун арт жагына дизайн жасайбыз. Аны кандай кылабыз? Выбрать холст. Каякта калды?
Бул жерге эми ак цветти иштетели. Ак цвет бойдон калсын. Формага көктүн не дедик, более темный вариантын тандадык. Фигура залить. Вот так. И муну чуть-чуть вот так дедик, бирок кайра жабышып калды. Ошо форманы тартып, бүтүп, аны жылдыратып жайгаштыра электе, аябай аккуратно иштебесек, мына меники кайра эле жабышып калат. Анын үчүн биринчи мынтип жайгаштырып, кийин размерин алмаштырат окшойм. Дайча болсун. Дагы бир форма кошойлу. Так. Көрдүңүздөрбү, бул жерде эмне иштеп атат? Бүт эле фантазия иштеп атат, дизайн иштеп атат, башка эч нерсе жок. А так жүз жасап аткан нерселер бүт эле оп-оңой нерселер. Просто биз дизайн үстүндө эле иштеп, башкача бир дизайнда нерселерди ойлоп тапканга аракет кылтабыз. И бул жагына кайра эле так, көк. Көк менен каранын ортосунда өтө бир цвет болсун. Дагы бир жолу форма кошобуз. Аны кайра эле поворот, градустарын түздөп, бири-бирине туура келе турган вариантта жасап, анан мына тешиктерди жаап коебуз. Мына бул мисалы эми арт жагы болсо, бул жакка кайра эле биздин логотипти кошобуз. Логотипибизди эми телефондон табып, окей. Бул жерге эмне болот экен? Уже кичинекей коюлат. Всё. Эми уже астына текст жазабыз. Эми текст жазыш үчүн биз азыр муну башта лучше эмне кылайлы, сохранять этип алайлы. Сохранить. Окей. Мынакей. Эми галереямды карасак, азыр биз эки нерсе жасадык. Мына бул арт жагы болду. Бул алды жагы болду. Ушундай кылып экөөнө мындай бир жагын ачып дагы башкача алсак болот. Бирок негизги цветтери окшош болуш керек. Бизде основной цветтер кайсы болуп атат? Мына темно-синий, сары болуп атат. Бул жакта деле темно-синий, сары бар и плюс кошумчалап ак түстү кошуп койдук. Эми ушул эки нерсени кайра PicsArt ачып үстүнө текст жазабыз. Бул телефондо сохранять эте берет, анан окончательный версиясын уже биз эмне кылабыз? Сохранить этип алабыз. Эми бул жерге сразу текст жаза баштайлы. Так, где у нас текст? Вот текст. Сразу тег айым дейли. Анан бул жакка дагы тег айым, но бул жерде мындай кичинекей эле болот жазуусу. Дагы астына эмне деп жазсак болот? Так. Адресин жазып коелу. Же ладно, бул жер пока ушундай туруп турсун. Акыркы тег айымды жазбай турсак деле болот эле. Бир эле тег айым десек жетет. Тег айым. Бул жерде уже понятно, что тег айымды иштеген бирөөнүн визитная карточкасы. Окей. Всё, муну сохранить этебиз. Сохранить на устройстве. Всё.
Эми экинчи арт жагына болсо уже более көбүрөөк маалымат жазылат. Ким болуп иштейт, адреси кандай, фамилиясы кандай, ошолордун азыр жазабыз. Сохранить черновик перед выходом нет. Эми мына ак болгон сүрөттү алайлы. Мына эми бул жерге уже көбүрөөк нерсе жазабыз. Эмне деп жазабыз? Азыр ачылсын. Окей. Үстүнө мисалы мен азыр өзүмдүн аты жөнүмдү жазайын. Анан шрифт боюнча, мисалы бир шрифт тандадыкпы, бүттү, до конца ошол шрифт менен кетишибиз керек. Неге? Анда мындай базарский болуп калат да, мындайча айткандачы, жакшынакай чыкпай калат. Бир шрифт тандагандан кийин уже аягына чейин ошол шрифт менен кошо кетишибиз керек. Так, окей. Менин атымды жазгандан кийин эми мен ал жакта ким болуп иштейм? Мисалы, өзүмдү бул жерге эмне деп койдум? Мисалы, графикс дизайнер деп койдум. Ким болуп иштегенимди жаздым. Окей. Эми бул жака сол жагына болсо, кайра эле логонун астына эмне дейбиз? Тек айым дейбиз. Фирманын аты сөзсүз түрдө жазылат. Бирок эмне болду? Цвет көрүнбөй калды. Значит, биз цветти көрүнө турган башка бир цвет беребиз. Цвет бердик. Дальше эми уже маалымат болуш керек. Телефонум, мисалы, 511-03-29. Муну кааласак ак жака, кааласак көк жака жазсак болот. Бул визитная карточка и так мындай чоң эле нерсе болгон үчүн сразу эле көрүнөт. Жазуусун бул жактан бизге кичинекей көрүнгөнү менен кагазда жакшынакай эле болуп чыгат. Окей. Дагы бир нерсе не? Бул адрес, электронный адрес. Электронный адрести жазайын. Мына мен электронный адресим. Да катар кылып, жакшынакай кылып бул жака баткырышыбыз керек. Электронный имейлимди жаздым. Азыр размери бир аз чоңоюп кетти. Так, бир аз кичирейткенди унутуп калыппыз. Окей. Эми акыркы нерсе, так, эмне калды? Бул адрес калды, Уже не электронный, а обычный адрес. Мисалы, Бишкек. Жок. Адрес жазганда сөзсүз биринчи көчөдөн баштайт. Куйручук 26, квартира 26. Бишкек дейли. Бул жерге өтөр эмес, мындай болсун. Окей. Муну мисалы текстти 2ге бөлүп деле койсок болот. Размер опять кичирейтебиз. Мен ким? Бул менин визитная карточкам. Каерде иштейм? ТКМде иштейм. Ким болуп иштейм? График дизайнер болуп иштейм. Дагы эмне? Данныйларым бүт бул жерге жазылды. Номер бар, адрес бар. Так, телефон бар. Всё. Сохраняем в телефон. Уже сохранить этилди окшойт. Эми галереяны карайлы. Мына бул биринчи бети, мына бул арткы бети. Ошондо менде 2 беттүү мына бир визитная карточкам